Ооба, мен Улукбек Кочкоров. Мен алдын адашып жүргөн экенмин. Көрсө Адахан агай ушул күнгө чейин айтып деп жүрчү эле ишенген эмес экенмин. Эми көзүм ачылды. Ошондуктан мен бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров Кимсанбаевди колдоп чыктым. Бир гана Адахан Мадумаров ушул туңгуюктан Кыргызстанды алып чыга алат экен. Келгиле. Биргеликте, күч бирдикте аракет кылбасак ар бирибиз. Көрүп жатасыңар. Мамлекетибизди бандиттер каптап басып алды. Президенттин милдетин аткаруучу жогорку кеңеш төрагасы Талант Мамытов бүгүн 17 ноябрда өлкөнүн тышкы иштер министри Руслан Казакбаевди кабыл алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушуунун жүрүшүндө тышкы иштер министринин башчысы өлкөнүн тышкы саясатын өнүктүрүү жаатындагы иштер боюнча маалымат берген. Президенттин милдетин аткаруучу чет өлкөлүк өнөктөштөр менен эки жакка тең пайдалуу жана иштиктүү байланыштарды ырааттуу өнүктүрүү үчүн тышкы саясатты мындан ары натыйжалуу жүргүзүүнүн зарылдыгын баса белгиледи. Талант Мамытов тышкы иштер министрлигинин алдына өлкөнүн тышкы саясий курсун мындан ары натыйжалуу ишке ашырууга багытталган бир катар конкреттүү милдеттерди койду. Булак репортер Кейжи. Президенттикке талапкер Улукбек Кочкоровдун үнүнө окшош аудио жазуу. Адахан Мадумаров гана өлкөнү туңгуюктан чыгара алат. Мамлекетибизди бандиттер басып алды. Кимсанбаевди колдойлу. Мен Улукбек Кочкоровмун. Мен алдын адашып жүргөн экенмин. Көрсө Адахан агай ушул күнгө чейин айтып да жүрчү эле. Ишенген эмес экенмин. Эми көзүм ачылды. Ошондуктан мен бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров Кимсанбаевди колдоп чыктым деп билдирген президенттикке талапкер Улукбек Кочкоровдун үнүнө окшош социалдык тармактарда тараган аудио жазууда. Бир гана Адахан Мадумаров ушул туңгуюктан Кыргызстанды алып чыга алат экен. Келгиле, биргеликте, күч бирдикте аракет кылбасак, ар бирибиз. Көрүп жатасыңар, мамлекетибизди бандиттер каптап басып алды деп жыйынтыктайт Улукбек Кочкоровдун үнүнө окшош аудио жазууда. Булак Кыргыз Today. Адахан Кимсанбаевдин айлана тегерегине бир нече саясатчылар, партиялар биригишүүдө. Эгерде Улукбек Кочкоров Адахан Кимсанбаевдин позициясын колдоп, идея үчүн кошулам десе, эшигибиз ачык деп билдирди бүгүн 17 ноябрда бүтүн Кыргызстан партиясынын жаштар канатынын лидери Мирбек Мунарбек уулу соц тармактарда тараган Улукбек Кочкоровдун үнүнө окшош адамдан Адахан Мадумаров тууралуу пикирин комментарийлеп жатып. Улукбек Кочкоровдун үнүнө окшош кишинин сүйлөгөн сөзүн интернет аркылуу уктук. Азырынча бул маалымат тактала элек деп жыйынтыктады Мирбек Мунарбек уулу. Булак Кыргыз Today. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесарев менен абактагы жолугушуусу жашыруун камерага тартылып алынган. Бул туурасында Атамбаевдин экинчи адвокаты Замир Жошев билдирип, видеосун жарыялады. Анын айтымында жарандардын бири 6 октябрга караган түндөгү башаламандык маалында ак үйдөгү президенттин кабинетине кирип, аша Слесарев 42 мүнөт деп жазылган дискти таап алган. Андан соң ал адвокат менен байланышып дискти берген. Facebook баракчама бир ай мурда жазган экен. Тилекке каршы ага эми эле жооп бердим. Ал дискти бергенден кийин өзүнүн коопсуздугу үчүн аты жөнүн жашыруун бойдон калтырууну аябай суранды. Дисктен мурдагы президент менен адвокаттын УКМКнын тергөө абагындагы жолугушуусун көрүүгө болот. Видеонун узактыгы 42 мүнөт. Кыскача айтканда, жолугушуу учурунда Алмазбек Шаршеновичтин оорусу, кылмыш иштери, тергөө, соттук териштирүүлөр боюнча адвокаттардын кийинки кадамдары тууралуу кеп болгон деп жазган Жошев. Ал ошондой эле бардык адвокаттар аларды тыңшап жатканын билишчү. Бирок далилдей албай келишкенин белгилейт. Эми расмий далилдер чыкканына токтолгон адвокат жашыруун камера орнотуу боюнча эртең башкы прокуратурага арыз жазып, кылмыш ишин козгоо талабын коерун айтты. Соңунда Жошев өлкө мыйзамдары боюнча шектүү же айыпталуучу өзүнүн жактоочулары менен өз алдынча эч ким тыңшабаган шартта
жолугушууга укуктуу экенин баса белгиледи. Булак Спутник KG. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Дастанбек Жумабеков Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулу болууга аракет кылууда. Бул тууралуу Репортер KG басылмасына өздүк булактар кабарлады. Белгилей кетсек, 6 октябрдагы толкундоолор учурунда парламент депутаттарынын бир бөлүгү Достук мейманканасына чогулуп, Дастанбек Жумабековду спикерликтен бошотушкан. Андан кийин жогорку кеңештин төрагалыгы 3 жолу алмашты. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулдук кызматын Нурлан Абдрахманов аркалап келген. Ага чейин ал Тышкы иштер министрлигинин башчысынын орун басары эле. Булак Репортер KG. Борбор калаадагы Гум соода жайынан шек жараткан баштык табылды деген маалымат түштү. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Улан Жумаков билдирди. Эске салсак, буга чейин Бишкектеги Гум соода борборундагы эл сыртка чыгарылган. Бүгүн саат 16:14 чамасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 102 кызматына Гумда шек жараткан баштык табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине Свердлов районунун ыкчам тергөө тобу чыгып кеткен. Учурда алар шек жараткан нерселерди издөдө. Окуя болгон жерге УКМК өкүлдөрү да барган, деди Жумаков. Ал элдин коопсуздугу үчүн соода жайы курчоого алынганын кошумчалады. Булак Спутник KG. Кече 16 ноябрда жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин жыйынында депутаттар бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов тарабынан мамлекетке кайтарылып бериле турган каражат маселесин көтөрүшкөн. Өкмөттүн көрсөтмөсү менен Каржы министрлиги тарабынан ачылган атайын эсеп бар деп түшүндүрдү. Каржы министрлигинин борбордук казыналыгынын директорунун орун басары Жамила Кадырова 16 ноябрга карата бул эсепке 494,8 миллион сом түшкөн. Тактап айтканда Матраимовдон 493 миллион сом түшкөн. Каржы министрлиги мындан аркы которуулардын мөөнөтү жөнүндө комментарий бере албайт. Бул укук коргоо органдарынын компетенциясы. Биздин бөлүм өз кезегинде накталай түшүүлөргө күн сайын гана көзөмөл жүргүзөт. Эске салсак, президенттин мурунку милдетин аткаруучу Садыр Жапаров октябрь айынын аягында 1 айлык мөөнөткө экономикалык мунапыс жарыялады. Мунапыска ылайык мыйзамсыз киреше алган адамдар каражатты мамлекеттик казынага кайтарып бериши керек. Райымбек Матраимов ушул жылдын ноябрь айынын аягына чейин мамлекетке 2 миллиард сом кайтарыш керек. Булак Кыргыз Today. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз элин туулган күнү менен куттуктаган үчүн ыраазычылык билдирди. Кайрылуу бүгүн 17 ноябрда анын расмий Facebook баракчасында жарыяланды. Урматтуу мекендештерим, сиздердин көпчүлүгүңүздөрдөн кече 16 ноябрда менин дарегиме жылуу сөздөр менен бирге куттуктоолор айтылды, жазылды. Ар бириңизге чын дилимден ыраазычылыгымды билдирем. Мен үчүн айтылган ар бир каалоо тилектериңер кымбат, өзгөчө маанилүү. Мага эмне кааласаңыздар, сиздерге да ошону каалайм. Ар бир үйдө жакшылыктар көп болсун, бекем ден соолукта болуңуздар деп айтылат маалыматта. Эске салсак, кече 16 ноябрда экс-президент Сооронбай Жээнбеков 62 жашка толду. Сооронбай Жээнбеков Бишкектеги башаламандыктан улам 16 октябрда кызматтан кеткен. Мыйзам боюнча ал экс-президент статусун алган. Анын милдети премьер-министр Садыр Жапаровго өткөн. Ал эми Садыр Жапаров кызматын тапшырып, президенттикке талапкерлигин койду. Ош облусунда баңгизаттарды сатууга шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 17 ноябрда Ички иштер министринин басма сөз кызматы билдирди. Ички иштер министрдин криминалдык милиция кызматынын аймактар аралык башкармалыгынын кызматкерлери Ош облустук ички иштер башкармалыгынын атайын багыттагы аскерлери менен бирге Ош шаарында Сузак районунун 1984-жылы туулган тургунун кармашты. Ал уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрдин каттоосунда турат. Баңгизаттарды мыйзамсыз сактоо жана сатууга шектелүүдө. Тинтүү учурунда анын жанынан 2 килограмм 455 грамм героин табылган. Андан тышкары дагы бир жаран Сузак районунда болгон криминалдык чырга катышкан деп шектелүүдө. Учурда 2 криминалдык топтун чырына катыштыгы бар делген 9 адам кармалды. Булак Баракелди. Бишкекте Ички иштер министрлигинин коопсуздук кызматынын кызматкери банк терминалынан 1 миллион сомдон ашык акчаны урдап кетти. Бул тууралуу укук коргоо органдары кабарлашты.
Белгиленгендей, банктын кызматкерлери 12 ноябрда полицияга арыз жазып, акча 6 ноябрдан 11 ноябрь аралыгында жоголгонун көрсөтүшкөн. Атап айтканда 996 000 сом жана 2000ден ашуун доллар уурдалган. Шектүү милиционер уурдалган акчадан өз ыктыяры менен баш тартты. Сот аны үй камагына чыгарды деп билдиришти маалымат булактары.